Анда сөз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарымдуу өкүлүнүн губернатордун биринчи орун басары Юсупов Байыш Юсуповичке берилет. Рахмат. Урматтуу агайын туугандар, кадырлуу коноктор, мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бүгүн Алай жергесинде Гүлча айылында чоң улуу майрам болуп өттү. Улуу Мурас фестивалын өткөрдүк. Мен айтарым, шу учурдан пайдаланып, шу өкүлчүлүктүн атынан, Талайбек Насырбекович Сарыбашевдин атынан, ошондой эле жалпы шу өкүлчүлүктүн аппаратынын жетекчилеринин атынан, жалпы Алай райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилерине, айыл өкмөттөрүнүн башчыларына, ошондой эле башка жетекчилерге өзүбүздүн терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер, ушундай улуу мурасын жогорку деңгээлде өткөргөнүңүздөр үчүн. Урматтуу замандаштар, мына бүгүн өзүбүз улуу мурасты өткөрдүк. Мен терең ишенемин, ушул жерде отурган ар бир жараныбыз, ошо ички руханий байлыгы, чөйрөсү бүгүн ушу балуулуктарды өзүнө камтып, бүгүн ушу ички дүйнөсү байып, кандайдыр бир өзү башкача бир сезимде болгонуна мен терең ишенемин. Ошон үчүн мен айтарым, урматтуу агайын туугандар, мамлекетибизди, өлкөбүздү, областыбызды, районубузду көзүбүздүн карайындай сактап, ар дайым баалуулуктарына баа берип, ар дайым ушундай чакшынакай иш-чараларды колдоп жүрүшүңүздөрдү каалайт элем. Анда эмесе дагы бир жолу учурдан пайдаланып, урматтуу агайын туугандар, ар дайым ушу Алай жергесинде тынчтык болсун, аманчылык болсун, ар дайым ушундай жакшынакай иш-чараларда бирге бололу. Чоң рахмат. Кийинки сөз Ош областык ардагерлер кеңешинин орун басары Карашев Азим Карашевичке берилет. Урматтуу алайлык туугандар, Алай элинин тарыхы эң тереңде жатат. Ошол тарыхты кээ бир үзүндүлөрүн бүгүн ушул жерде отурган Алай элинде эки жактан келген конокторго көрсөттүңүздөр. Муну менен сиздер кийинки муундардын тарбиясына бир топ түрткү бердиңиздер. Бүгүнкү көрсөтүү, бүгүнкү фестиваль бу кийинки муундар үчүн эң чоң тарбиялык мааниси бар го деп мен эсептейм. Дагы бир айткым келет, ушул фестивалды демилге көтөрүп, ушуну ар бир областтын райондорунда өткөргөн демилгечиге дагы бир ыраазычылыкты билдирип коюшубуз керек. Эми ушундай тарыхы терең эл, ушундай областыбыздын эң бийик жеринен орун алган Тоолуу Алай жергесинде тарбияланып, ушул жерде өсүп, ушундай тарыхтарды жаратып атасыздар. Бүгүнкү иш-чараңыздар дагы ушул тарыхтын бир жеринен орун алса керек деп мен ойлоп атам. Эми урматтуу алайлык туугандар, ушундай бийиктикте жашап, ушундай бир топ келечектүү, түптүү кадрларды өстүргөнүңүздөргө дагы рахмат. Эми мындан кийин дагы Алай элин ушундай бийик тоолордун касиеттери колдоп, ошол бийик тоолордун касиеттери сиздерге жуксун. Дагы бийиктикте жүрө бериңиздер. Акырында Алай эли келечектүү болгула. Карыяларга жараткан ден соолук берсин, ыйман берсин, жаштарга келечек бакыт берсин. Ар дайым элибиз ынтымакта болуп, биримдикте болуп жүрө берелик. Амин. Жараткан колдоп жүрсүн. Анда сөз берерден мурда эстафетаны тапшырып туруп, Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Матираимов Тилекбек Исмаиловичти чакырып, эстафетаны тапшырып берип, анан сөз берсек.
Тилекбек Исмайлович, биз ушу кыска мөөнөттө Алайдын тарыхын бир чагылдырганга аракет кылдык. Кара Сууда тарыхы кенен чоң шаар болгон, район болгон. Сиз дагы мындан жогорку бир деңгээлде өткөрөт деген ишеничтебиз. Жакшы өткөрүп, жакшы Кара Суу элине той беришиңизге тилектешпиз. Söz Тилекбек Исмайловичте. Урматтуу Алай жергесинин тургундары, урматтуу коноктор, биз бүгүн мына улуу тоонун арасында биздин кыргыз элинин сыймыгы болгон Алай жергесинде абасы таза, ак бийик тоолу кары бар жерде жакшы улуу мурас областтык кароо сунагынын күбөсү болдук. Биз бүгүн мына бир эл, бир журт болгон менен ар бир жердин өзүнүн каада салты, өзгөчөлүгү менен көрүнүп турат мынеке. Бүгүн мына Кудайым дагы сиздерди колдоп, элдин ынтымактыгын, элдин биримдигин Кудайыбыз колдоп мына чаркырап, кайнап турган күн дагы мына көлөккө түшүп турду. Ошондуктан Алай жергесинде дайым жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. Биз дайым сиздердин жакшылыгыңыздарга келгенге бизге Кудайым насип эткен болсун. Сиздерге мен ушу Кара Суу районунун администрациясын, ушу Кара Суу районунун элинин атынан биз дагы азыр мына Ильяс Ажигитович айткандай, биз дагы ушу сиздердей кылып өткөргөнгө аракет кылайлы, ушудан өткөрүүгө дагы аракет кылайлы. Сиздерди биз уят калтырбайлы. Рахмат, ийгиликтер болсун, дайым ушундай ийгиликтерде дайым бирге болойлу. Эли журтубуз аман болсун, Кыргызстаныбыз өнүккөн, өскөн мамлекеттерден болсун. Биз дайым ошого ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошконго Кудайым дайым бизди колдоп кубаттап турсун. Рахмат, дагы бир рет майрамыңыздар менен. Анан эми Алай жергеси мал жандуу аты азыр көрдүк биз. Ошон үчүн биз дагы атайын ак боз ат ала келдик эле, ошону сиздерге, акимиңиздерге тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Урматтуу калайык калк, урматтуу коноктор, мен жыйынтыктап туруп, андан батага берсек, Урматтуу коноктор, урматтуу Байыш Юсупович, мына жалпыңыздарга биринчиден Алай элинин тарыхын, Алай элинин ушу маданиятын, улуу мурасты көрөбүз деп алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге Алай райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, өзүмдүн атымдан жалпы келген конокторго ыраазычылык билдиремин. Жана ошондой эле мына ушул иш-чараны өткөргөн улуу кичи дебей, аял эркек дебей, жаш кары дебей, айылда иш жумуш дебей, бардыгы бир колдон, бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, колунан келген аракеттерди жасап ушу көрсөткөн жалпы Алай элине мамлекеттик кызматтабы, карапайым калк үйүндөбү бардыгы колунан келген жардамдарын берди. Жалпы жетекчилерге, айыл өкмөттөргө, жалпы катышкан калайык калкка Алай райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиребиз. Жалгыздарак бак болбойт дегендей, жалгыз эч ким эч нерсени бүткөргөн эмес. Ар дайым Алай эли сиздер менен ал дайым арга чыгабыз деген ишеничтебиз. Ошону менен биргеликте эле ушул бата менен элгө көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. Ушуну жыйынтыктап жатып бата берүү үчүн Шамырбек Кеңеш абазга сөз берсек. Assalamu alaikum. Agay tuğanlar, alış yakından gelgen aziz konuktor. Buna bugün Alay jergesinde çoğun mayram bolup oturat. Prezidentimizin bu yılki Tarık Jana Madaniyat yılı degen jarlığı menen Oşa Oğlası'nın gubernatörü Tağlaybek Sarbaşov'tan oşul merep ötkörü boyunca jarlığı menen bugün buna Alay jergesinde çoğun mayram bolup oturat. Buna bardık aziz konuktor, agayın tuğanlar, yaş karılar, bardığınızlar şu Alay jergesine kuş gelipsizler. Alay eli sizlerde açık mangday,
жайдары мүнөз менен тосуп алып, мына бүгүнкү майрамды улуу мурас жылы кезегин өткөрүп турат. Мына биз эми Кара Суу районуна өрдүк. Кара Суу району дагы ушул майрамдарды жакшы өткөрөткөн үмүттөбүз. Менин айтайын дегеним, мына мамлекетибиз тынч болсо, элибиз тынч болсо, мындай майрамдар боло берет экен. Пикет-сикет тополоңдор болбойт экен. Элибиз аман болсун. Элибизди башкарган жетекчилерибиз аман болсун. Биздин эң жогорку бийлигибиздин башында турган президентибиз аман болсун. Жана андан кийинки бүткүл мамлекетти башкарган өкмөт башчылары аман болсун. Ошонун катарында биздин райондун жетекчилери, биздин айыл өкмөтүбүздүн жетекчилери, бүткүл элибиз аман болсун. Өмин жалпы элибиз аман болсун. Алыс жакындан келген коноктор сак саламат үйлөрүнө, бала чакаларына жетип алсын. Амин Аллах. Урматтуу агайын туугандар, ушуну менен Алай элинин улуу мураска арналган көрсөтүүсү соңуна чыкты. Кайрадан кезиккенче саламатта болуңуздар.